мындай максат тамыладай кызмат кылган адамды көргөн жокмун, чынын айтыш керек. Мен көп тамылалар менен эмнеге кээде мамиле үзүлүп кетти. Мисалы бир эле менден талап кызмат кылып калайык. Эми кээ бирлер акыркы акчасын чогултуп, Россиядан чогултуп, балдары ушу атам ичип атат, мынтип атат, апам ыраазычылыгын алып калайын мындай эле тирүү кезинде деп акыркы акчаларын алып жиберсе, анан кийин биз барып таштап койсок кандай болуп калат эмчи? Эми ошол жерден оңол болсо, айтат устаздардын сабактарында бар. Бузулган жүрөктөр, гайбат айткан жүрөктөр, арак ичкен жүрөктөр, намаз окуган жүрөктөр Алланын үйүндө оңолуштун үмүтү бар. Бирок ошол жерден оңол болсо, ал дүйнө жүзүнүн кайгына барсын оңола албайт дейт. Ошол жерден да оңол болсо дейт да. Албетте оңолуштун жолдору толтура, Кыргызстандан деле оңолсо болот. Бирок ошол жакка барып дагы оңол болсо, анда ал кайсы жактан барып оңолот дейт. Ошон үчүн кимдин умуразы кабыл болсо, келгенден кийин оңолгондорду көрүп атабыз. Нурсултан эми ошол жерде экен. Анан ошол жакта максат Дамылда бошобойт, сабакта жүрөт постоянно. Дамылда бизди кошо гонять этет. Дамылда ушуну умраны эме кылып келип, айландырып келип, таңамал уктабай туруп, кайда 8-де жума намаз кылып, анан айла жок, мен чарчайсың кээде, инсансың да. Анан устаз кетип баратканда айла жок турасың да. Анан толтуралар келип жолугайын дейт, сабагына дейт, гостиницада билесиз, ОКодо чужой башка немелерди киргизбейт, жанагындай болуп калат, чип менен болуп калат. Анан эми силердики жана жерден эми ошо мөлөмдө жок жерден эле жолуп калып да 5 мүнөт менен өтүп кеткенде бул да өтүп кетмек да. Көчөдө эми ошончо миллион адамдын арасынан бул менен жолугуп калып атпайбы? Мен ал жакта айтып берем, сиз мага жазып калдыңыз да. Биз Нурсейит кеттик, эме чай ичип келели деп мен пландарымда дагы 5-чи же 6-чы умраны кылайын деп аткам да. Мен ал жакта аябай мындай тытынып умра кылып аткам. Анан жок, мен акыркы умра кылам, уже кетип атам, жетишпейбиз деп жок деп отказ берип атам да. Дагы чалды ойлойм эке, жок деп почти такыр отказ кылдым. Анан отельге келип туруп, эмени кийимди алмаштырып кетиш керек болчу да, ужечи умра кылганчы. Отельге кирип кийимди алмаштырып уже чыгып кетип баратсам, жолдон бин байке чыгып калып атат. Чыгып калып туруп, басы Нурсейит деп ушудан дагы бир жолу айтты. Анан бирок ал жакта билбейм, отказ бере албай алды да алып кетип калды. Бир жолдо жүрүп атасың, мен билбейм да каяка барып атабыз. Жол бир жака ушу билим эке, биз турайлы алып кеттиби, мен кийин жетишпей каламбы деп мындай көп ойлор болот го, васваса болсоң ошол жерде отуролу. Анан жеткенден кийин максат устаз жүрөт, максат устаз сабак өттү, сабакты уктук, чын эле башкача таасир болуп, анан билим эке өзү чыгып даватын айтты. Ал жакта менин жанымда тургандар сиздин даватыңызга ыйлап жиберди да, чокомдо чогорунду ыйлап, аябай таасир алып, анан жакшы болду деп чайга чакырдыңыздар. Чайдан сон тамактандык, чын верблюжатина жеген эмессиң, жеп көрдүк. Анан ушундай болуптур, чын эле жакшы, эми умра кылам го деп өтүп барсам, аягында китептер, бир белектер таратып го, максат өзү кол жазмасы менен китеп тараттыр го. Эми баарына таратып атасыздар, мен отургам, эми ал жакта мен случайно конокмун да. Ошо Нурсейит инибиз дагы бар, ушу Кыргызстанга салын деп туруп чакырып калышып, анан кадимкидей мына кетер күнү башкача өзгөчө сыйланып, элестетке жөн эле көчөдөн жолугушуп калып, анан карасаң сага тамак берип атат, карасаң сабакта отурасың, карасаң анан чогулуп сага китепте белекке берип атат. Анан ал жактагы керкилер сен менен сүрөткө түшүп жүрөт, таанымчы. Мен Сауд Арабияда сен бирөө таанып сүрөткө түшүп жүрсө, вообще башкача экен го. Ал болуп туруп, анан самолетко отурганда ойлоп атпаймынбы? Я Алла, ушундай ушунчалык сыйлап жөнөттүр да, менчи узатып, акыркы жолго мындай тамагын да бериптир мага. Өзгөчө мындай башкалардын арасында, менин жанымда жүргөндүн арасында өзгөчө мамиле кылыптыр, жөнөттүр да деп туруп, аябай мурашки болуп, башкача болуп келгем да. Анан кийин бул сезилет да, жөн жерден айтып атпайсызбы, мен сизге даже отказ жок, мен барбайм деп аткам да. Эң кызыктуусу, ал жакта умрага кылганга да жетиштим да. Эң кызык барганда таптаза десе адамдар аз. Наоборот, кечинде мындай толуп кетет го, кичине эме болгондо, аба ырайы кичине салкындаганда көбүрөөк болот го. Тамак танып сиздер жаңа ошол жактан ихрамды коюп эле, ихрамсаниясына кирип туруп, келип туруп, умрага бардым, вообще бош. Жарым саат өтүп калдым окшойт. Эң бат умра ошол болду да, мен жетишпейм деп аткан умрачы. Жетип туруп, ошондо түшүнгөм да, өзгөчө болгон. Ошол өзү негизи адамдарга тамак берүү бул исламда дагы бир улуу бир ибадаттардын бирине кирет десе да болот да, мындайча адамдардын көңүлүн алышчы. Мен деле ошо балдар менен айтып берем, бул жакта эми балдар бар да, эми тамак ашты, эми пакетке мындай деп айтам, койгулачы, мага эле жазып койгула расход. Мисалы быйыл $40,000 чейин расход кылдым окшойт. Тамак аштычы, мен өзүмө жагат, адамдардын баарын чакырып, өзүңүз личный акчаңыздан өзүмдүн курсагын тойгузуп, бардыгын тамак аш берип, бул эми жакшы го бул эми. Мен ойлойм,
бул жашоодо ошо ийгиликтүү болуп аткан себеби башка бизнестерде жүрүп ошо адамдардын дуасы, ошолордун ыраазычылыгы, ошон үчүнчү анан каждый барган жамаатка Аллага шүгүр аразынан кээде эле калып калбаса, мен өзүм жок болуп калсам дагы жамаатта Мадинага киргенде бир Меккеден бир мен өзүм тамак аш уюштурам. Обязательно ошол жака тамак аш уюштуруп, максат тамлан сабактарын кылып, как раз ошо Микаттан да нары чыккан атайын жер бар, Курмабак. Ошол жактан анан компания тараптан 2-3 жолу умра кылдырабыз. Эми биринчи келгенде умра түшүнбөй калышы мүмкүн. Экинчисинде баягы кээ жолу өткөн баласы бар, ата энеси бар, ошого умра кылып, ошон үчүн 3 жолу умра түшүп берген. Ошодон сабак аш болот да. Кыргыздын курсагын тойгузуп көңүлүн көтөрбөсөң дагы мындай жакшы ибадат кылып коет да. Ошон үчүн анан кийин ошо өзүмдүн чөнтөгүмөн жылына ошо 40 миң, 50 миң долларга чейин Меккеден Мединада, ошо анткени баягы Мединага барганда бул системаны түшкөн. Медина көбү эртең менен барат, адамдар таштап салат. Гостиница бизде бир чек-аут деген болосуз да, билесиз да. Саат 2де бошойт дейт. Меккеде 4, Мединада 4, 5ке чейин бошойт. Аябай адамдар кыйналат, чарчайт. Ошон үчүн Курмабак алып барып, эмне кылабыз эми, жөн эле отурузуп коюп, өзүбүздүн тамак аш уюштуруп, өзүбүздүн каражатыбыздан эмне. Мен ошодон рахат алам, билбейм ким кандай ойлойт мындайчы. Адамдардын дуасы, адамдардын батасы, мондай эми көз түйүү деген болот, ар кандай болот. Ошондой адамдардын, жакшы адамдар бар, азыр видеону деле көрүп аткан, көбү биздин умрага адам барган адамдар бар да, ошолордун дуасы менен жүрсөк керек да. Өзү мусулман адам алып аябайт, мусулман адам берип аяйт да. Ошон үчүн тем более ыйык жерде тамак аш уюштуруп эме кылыш, адамдын курсагын тойгуш, бул дагы бир